Сот тармагынын 100 жылдык иш-чарасында алгач Панфилов районунун администрация башчысы райондук сот тутумунун кызматкерлерин ардак грамота жана ыраазычылык каты менен сыйлады. Ишиндеги жетишкендиги үчүн сыйланган адилеттүүлүк өндөгөн адистерге айкыш айтылды. Урматтуу судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү, сиздерди бүгүнкү Кыргыз сотунун 100 жылдык кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргызстандагы сот адилеттигинин тармагынын өкүлдөрү катары сиздердин жарандардын конституциялык укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдо жана мамлекетте мыйзамдуулуктун принциптерин чыңдоо милдетин өтөп келесиздер. Соттор адам тагдырына тиешелүү маселелерди чечүүгө чоң ишеним берилген. Адамдардын тагдырын чечкенде мыйзам чегинде белгилеген тартипте чечим кабыл алат деп терең ишенимдемин. Ошондой эле бул мааракеге көп жылдар бою сот тармагын алдыга сүрөп, келечек муунга калыстыкты, адилеттүүлүктү үйрөткөн ардагерлер да келишти. Алардын бири Турсун Алымбеков сот тутумунда эмгектенгенине 45 жыл болуп, учурда ардактуу эс алууда. Жашы 80ден ашса дагы мурда иштеп кеткен жерине келип, жаш муунга акыл насаатын айтып турат. Жаш судьяларга айтарым, адилет болсо, адамдарга жакшы мамиле жасаса, акыйкат чечим, акыйкат өкүм чыгарса, кары жаш дебей, жакшы кабыл алса, соттун абырын кетирбей, сотко мүнкүреген адамдар келет. Кичинесин дагы, аксакалын дагы, ким болсо дагы жакшы кабыл алып, ыраазы кылып жөнөтүш керек. Мен жаш сотторго ошону айтам. Жалпысынан Панфилов районунун сот тармагында 27 кызматкер эмгектенет. Учурда ачык айкындуулук менен санариптешүү жараянын негизинде иш алып барышууда. Булардын бардык миссиясы элди адилеттүүлүккө үндөө. Большинство людей находят. Бардык элдер адилеттүүлүк орношун каалашат. Биздин кызматкерлер дагы адилеттүүлүк менен элдердин маселесин чечип беришет. Учурдан пайдаланып кесиптештеримди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайм. Иштерине ийгилик, дайыма элге кызмат кылып, ак эмгеги менен иш алып барышын каалайм. Анткени биздин алып барган иш өтө жоопкерчиликтүү. 100 жылдан бери элдин адилеттиги менен күрөшүп, жооптуу кызматты аркалаган сот тутумунун азыркы учуру алда канча жакшырып, заманбап жабдыктар, заманбап ойлонуу менен иш алып барып келишет. Мурат Жолукеев, Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.